Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары Эдил Байсалов түштүк жергесинде болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине келди. Аны Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орынбасары Уланбек Памбетакунов менен Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова коштоп жүрдү. Министрлер кабинетinin төрағасынын орынбасарын университеттин жетекчилиги тосуп алып, окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен тааныштырып чыкты. Кыдыруу учурунда ал окуу жайдын жалпы ишбердигин чагылдырган видеоматериалды көрүүгө үлгүрдү. Андан соң жакын аралыкта ишке ашырыла турган курулуш иштеринин долбоорлору менен таанышты. Мага абдан албетте бул жердеги биздин жетекчиликтин эми деңгээлиги көрүнүп турат. Ушундай жамаатты жетектеп, ушунчалык жарык, таза, өтө мындай ушу жерде шарттар түзүлүптүр. Мындан ары дагы мына келечектеги жакшы пландар бар экен. Жаңы корпустарды куруу боюнча, жанагындай спорт ар кандай шарттарды биздин жаштарыбыз үчүн түзүп боюнча албетте бул жерде бул мындай алкыш айтарлык, мындай колдоого аларлык иштер жүргүзүлүп атат. Бирок албетте биздин мамлекет тарабынан дагы, мамлекеттик бюджеттен дагы жанагындай кошумча каражаттар көбөйтүлүп, айлыкка гана эмес, жанагындай эле инвентарьга, ушу жерде мындай бир заманбап бир борборлорду курууга, технологияларды өздөштүргөнгө биз албетте каражат бөлүшүбүз керек. Анан сөзсүз түрдө жанагындай квалификация жоголатуу боюнча функцияларды, китеп чыгаруу боюнча госзаказ аркылуу биз бул университетке колдоо көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ага улай эле бийлик башчылары Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин эмгек жамааты, профессордук окутуучулар курамы менен жолугушту. Анда Эдил Байсалов өлкөбүздүн келечеги билимдүү жаштардын колунда экендигин ишенген, бүгүнкү бийлик билим берүү тармагында бир топ жагымдуу жаңылыктарды жасап жаткандыгына токтолду. Ошону менен катар эле ааламдаш олкагында атаандаштыкка туруктуу адистерди даярдап чыгаруу үчүн билим берүү мекемелерине талаптары күчөтүлөөрүн белгиледи. Биз азыркы учурда технология жыл сайын, күн сайын өзгөрүп, мына керек болсо эртең уже бүгүнкү бүтүрүүчүлөрдүн жашоосу толугу менен өзгөрөт. Анткени ошол алар биз бири-бирибиз менен атаандашсак, ошол айыл тургундары, шаар тургундары алардын келечеги эмес, уже бүгүнкү күнү алар ошол өздөрүнүн тетиги миллиардтаган Кытай, Индус, Түштүк Африка, Бразилия, мен эми Батыш Европа же Американы айтпай эле коеюн. Азыркы учурда ошол экономика, глобалдык экономикада баардыгыбыз албетте өтө жогорку билимге ээ болушубуз керек. Ошондуктан азыр албетте билим бул стратегиялык мааниге ээ, бул эң көп кирешесин, пайдасын бере турган инвестиция. Ошондуктан президент Жапаров азыркы учурда айтып атат, балдарыбыздан аябайбыз. Ушундай албетте колубузда канчалык бир чектелүү акча болсо, ушул балдарыбыздын ден соолугу менен билимине каржылайбыз деген максатты коюп атат. Бул быйылкы бүтүрүүчүлөрдү биз чакырып атабыз, мугалим болгула деп. Эми мугалим кесипти албетте биздин университетте ушул эле ошолордун арасындагы Кыргыз-Өзбек биздин мамлекеттик университет Батыралы Сыдыковдун атындагы ушул университеттин дагы ошол мамлекеттин миссиясында азыркы чоң бир тапшырманы аткарууда эбегейсиз зор бир мааниге ээ. Биздин Батыралы Сыдыковдун атындагы Ордолу Оштун борборунда жайгашкан бул университет ушул азыркы заманбап биздин адистерди даярдап чыгарууда биз көрүп атабыз, салымы өтө жакшы болуп атат. Жолугушууда министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары жыйын катышуучулардын суроолоруна жооп берип, алардын сунуштарын эске ала тургандыгын айтты. Даем, потому что учениктер келгенден кийин есть надежда у нас на вот этих преподавателей, мугалимдерге,